Жарыя. Bir үй-бүлөгө шашылыш түрдө кызматчы керек. Талаптар баарынан эрте туруп, элден кеч жатып, үйдү жыйнап, тамак жасап, жерди жууп, үй жумуштары менен катары сырттагы иштерди бирдей бүтүрүп, бала төрөп, аларды багып, бардык үй-бүлө мүчөлөрүнө кам көрүп, бирөө сөз айтып, тилдесе кайра жооп кайтарбай, ооруп калсаң аны бирөөгө билгизбей, милдеттерди тынымсыз аткарыш керек. Королар süpürüp koydu ödüm bile. Koydum apa? Uydu sadın mı? Sadım apa? Toka cem çaştın mı? Çaştım apa? Tasarkon dayarda çayın dayar mı? Dayar apa? İyi basa, bu kızmatka aylık akı төлөнбөйт. Эмгек кодексинде жазылган эс алуу убактысы, иш тартиби деген шарттар каралган эмес. Анда эмесе, каалоочулар барбы? Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча мындай кызматка умтулгандар арбын. 2022-жылы 48.232 жаран расмий түрдө бул кызматка аттанышкан. Алып келдиңби? Жашайсың. Эми ал кандай кызмат экенин баарыңар эле түшүнүп турасыңар да, туурабы? Анткени мындай талаптар бир гана келиндерге артылып келет. Андыктан бул чыгарылышты биз келиндердин түйшүгүнө арнайбыз. Кыскасы биз атайын Баткен жана Нарынга барып, эки башка үй-бүлөнүн келиндеринин күн тартиби менен таанышып келдик. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, саламатсыздарбы? Кыргызда бир үй-бүлөнүн кызы башка бүлөгө мүчө болуп барганда аны келин деп атап коюшат. Ал келип башыңды ий дегенди түшүндүрөт. Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө маданияттар, салттар ар башка болгону менен келиндерге карата талаптар дээрлик үндөш десек болот. Келин биринчиден бирөөнүн аздиктеп баккан, өзүнүн үй-бүлөсүн түптөп, өзүнчө түтүн булатсын деп турмушка узаткан кызы. Бирок бизде көбүн эсе келиндерди акысыз жумушчу күч катары кабыл алышат. Кыргызстандын кайсы гана булуң бурчуна барбайлы бир келиндин түйшүгү экинчисиникинен ашып кетпесе эле кем калбайт. Күн менен кошо туруп, коро шыпырып, таңкы чайды белендеп, үйдөгүлөрдүн курсагын тойгузуп, идиш жууп, үйдү иреттегиче эле түш болот. Кайра тамак жасап, үйдөгүлөрдү түштөндүрүп, дастарконду жыйнап, кирди жууп, эшиктеги оокаттарды бүтүргүчө кеч кирет. Кайра тамак жасап, үйдөгүлөрдү тойгузуп, дастарконду жыйнап, эсиңе келгиче кечки саат 9 же 10 болот. Аткарылып жаткан иштердин арасында балаңа көңүл бөлүп, туугандарың келип калса чай берип, бирөө бир нерсеге жумшаса аны аткарганга дагы жетишиш керек. Кабак кашым демей жок. Эгер ошонун баарын убагында аткарып жетишсең, алкыш аласың, жетишпесең, сөзгө каласың. Бардыгына жетишип, эки баласын багып, иштеп, кайната кайненесине кызмат кылууга үлгүрүүгө аракет кылгандардын бири Нуризат айым. Эртең менен намазга турабыз. Намазга тургандан кийин бала менен алек болосуң, аны ушунча коро жай болгондон кийин шыпырып тазалайсың. Анан бизде айылда айрыкча южный тарапта билесиздер го, түштүк тарапта мындай сырттарга суу сепип, шыпырып тазалаганды туура көрөбүз да. Кайната кайненесинен бөлүнүп жашап жаткандарына карабастан, алардын үйүнө күнүгө каттап, келиндик милдетин аткарып келет. Тамак баштаганда бөбөк менен бешикке бөлгөндөн кийин бул жактан эле жасаган ыңгайлуу болуп калат да. Мисалы, камырды жайып атып, ыйлап калса, бөбөгүн карай коюп, анан духовкага салып, анан бышканга чейин дагы бөбөгү менен кеңири караган учурлар болот. Бул деле жашта кичинекей, бул деле ыйлап баягы апа көрүп атасыздар, суу бер, нан бер, чачым кара, телефон бер деген учурда. Бул жерде жасаган ыңгайлуу. Анан сөзсүз түрдө бышканда атам менен дагы антип уялып, тартынып, не десем экен деген жакта ата тамак бышты, бизди алып кетиңиздер деп эле айтабыз. Биз бул жакка көчүп чыккандан бери бир жолу дагы өзүбүз тамак жасап, өзүбүз аларга бербей өзүбүз жейлекпиз да. Мындай өтпөйт тамак негедирчи. Кантип эле алар ал жерде отурса биз бул жерден тамак жасап жеп алабыз депчи. Пияз жаман ачуу экен. Пышырсак деле тамак салып чыгып барабыз да. Саат кээде түнү 10 болуп калат. Самса кылып калабыз. Кайним бар, машина айдайт. Кайниме самса бышты келет, машина менен чыгып барып, алар менен кошо отуруп жеп, кайра түшүп келебиз. Нуризат айым деле бул үй-бүлөгө даяр келин болуп келген эмес. Тагыраагы үй тиричилигиндеги айрым жумуштарды бара-бара үйрөнгөн. Бир нерсени жаңы өздөштүрүп жатканда кайын журттун тилдөөсү эмес, колдоосу аябай керек дейт. Биринчи жапканда билбейсиң го? Слишком катуу уруп аласың, тандырга жабышып калат, чыкпай калат. Анан
атамды чакырат элем, срочно ата поддержканы жасаңыз болбойт депчи. Атам эмне болду дейт да. Кандай түшүп калды. Атам шарт алып жакшылардын үйгө алып кирер. Эпа жама мындан ары малдар бар да көп. Малдарга берип келет эле. Ошентип атам экөөбүз бир жарым кап унча кылдык, бир кап. Оор эмес, прям эң сонун деп айтыш кыйын. Чындыгында физически чарчаган учурларың болот, эс алган учурларың болот. Кээде баягы аял кишисин жардам бергиле, мен чарчап кетип атам деп эле ачык айтабыз да. Атамдар дагы сен балаң менен кыйналып калып атасың деп өйдөгө чыкканда, мисалы үчүн жумуштарды бүтүрүп койгондо, биздин үйгө караганда өйдө салкын да. Биз баланы карап турабыз, жатып эс ал дегенде кирип уктаган учурлар болуп калат. Анан бирок кирип уктайм дегенден кирем, телефондо мен өзүңүздөр байкандай онлайн иштейм да. Телефон менен иштейм, анан кирип эс ал дегенде кирип, анан ишимди кылам да. Салам достор, сиздерге бүгүн сиздердин суроолоруңуздар боюнча мен күнүмдүк бетиме кандай уход жасайм жана бетимди кандай макияжга даярдайм. Ошол продукциялар менен сиздерге бөлүшүп кетемин. Ар биринин артикулдарын видеонун астына калтырып коемун. Дагы кошумча суроолорду видеодон кийин берип кетсеңиздер болот. Кайсы учурларда иштеп жатышам? 24 саат бою эле мен колумда телефон болгон учурда любой 1-2 мүнөт таң болуп калат. Баланы эмизип аткан учуруң болот. Тамак жасап кайнаганга чейин күтөсүн, ошол учур болот. Духовкага салып коюп албышканга чейин карап күтөсүн, ошол учур болот да. Бүт возможность болгон учурда деле телефонду алып иштей берем. Телефонду. Анан ушу жасап жаткан жумуштарымды видеого тартып коем көпчүлүк учурда. Аны түн ичинде бош эч ким мешать этпегенде, эч ким тоскоол кылбаган учурда монтаж кылып, аларды анан даярдап коем. Кийин бош убакта жүктөп коем, баракчаларыма жүктөп коем, группаларыма жүктөп коем, WhatsApp'тарга жүктөп. Күнүгө үй жыйнап атканды, бала карап атканды, гүл отургузуп атканды, ошол нерсени жасап киргизген башка жасабаган айымдар бар окшойт да. Билбейм, анан алар сени көрүп прям заряжаться этем. Көрүп мен да жасагым келип кетет дагы, рахмат деп жазгандар көп болот да, андан кийин улантырам да. Анан мен онлайн жумушум кээде мага кайрадан энергия берет. Ушундай чарчап турганымда өзүм баракчама кирип актив өтө болсо кадимкидей энергия алып каласың го. Оңой эмес, бирок өзүң калың менен болуп атканда ата энең сүйүнүп, ар барганда дубасын бергенде ал кыйындыгы деле билинбей калат да. Эми келгиле, эгер келиндердин иш акысы төлөнө турган болсо, айына канча айлык чыкмак эсептеп көрөлү. Ашпозчулар айына 35 миңден 50 миң сомго чейин табышат. Бала баккан тарбиячы же няня айына 20 миңден 26 миң сомго чейин айлык алышат. Үй тазалаган кызматкерлердин маянасы айына 17-20 миңдин тегерегинде болот. Малчы же саанчы айына 25 миң 40 миңге чейин табышат. Ошондой эле кир жууган, идиш жууган сымал кызматтар бар. Жалданып иштегендер анчалык көп алышпаса дагы айлыктары бар. Жалпысынан ала турган болсок, келиндердин бир айлык кызматы болжол менен 100-200 миңдик айлыкка тете болуп кетет. Эмгек аянтчасында ар бир жумуштун иш мөөнөтү бар. Тагыраагы керелди кечке эмес, бир күндө эсептелген сааттын ичинде гана иштешет. Эс алуу күндөрү, ооруп калса жумуштан убактылуу бошотуу сымал жеңилдиктер каралган. Эгер жумушка расмий түрдө кирсе, кийин ала турчу пенсиясына дагы социалдык төлөмдөр жүргүзүлүп турат. Нарындын келиндери күн чыга электе туруп, короо шыпырышпаса дагы башка түйшүктөрү толтура. Бул Айнур айым күйөөсү менен биргеликте 20 жылдан ашуун түтүн булатып, 7 бала төрөп, баатыр эне болуп турса дагы бүгүнкү күнгө чейин келиндик милдетин аткарып, кайната кайненесин кошо карап келет. Эртең менен сөзсүз эрте турушубуз керек, себеби азыр биз бадага уй кошуп жылык эле ушундай. Сөзсүз күзүндө келгенде, жайлоодон келгенде деле бир уйду ала келебиз дагы, сөзсүз уй саап сүт ичебиз да. Себеби ошого биздин балдар да көнүп калган, өзүбүз да көнгөнбүз, сүтсүз чай иче албайбыз башкача айтканда. Анан Ооба түшөт, каймакты көрдүм. Адаттагыдай эле бүтүндөй үй бүлөсүнө таңкы тамакты берип, дасторконун жыйнап, үйлөрүн иреттеген соң шашылыш жумушуна жөнөйт.
жумуштан эми баягы иш кагаздарын жазабыз, кээде компьютерге отуруп кагаздарды бүткөргөнгө туура келет. Анан ошол убакыт бүткөндөн кийин үйгө келгенге аракет кылам тезирээк, себеби агар чакан бакчамда көп нерселерди айдап алгам, анан ошолорду сөзсүз караш керек. Аларды баласы маалы эле караганга туура келет, карабай койсоң сөзсүз мөмө байлабай калат же баягы результат бербейт дегендей да. Анан кайната, кайнене, үй тиричилиги, мектептеги жумушу ошол эле маалда Айнур айым Нарындын шартында чакан бакчасына жашыл жемиштерди өстүрүп, алардан түшүм алганга жетишет. Мисалы помидор айдайбыз, кадимкидей помидорубуз бышпаса дагы чоң болот, ошону терип алып кайра күзүндө жей беребиз. Атайын коробкаларга салып коебуз, терип алып анан ошону жейбиз. Бадыраң, мен огородумда мисалы үчүн пияз айдайм, укроп, чеснок, капусталар болсо быйыл ошо кечирээк түйүп атат. Анан бул кезде чоң болуп калчу эле. Капустаны да бышырып туруп туздап алабыз. Кышында дайыма жейбиз да, ошонучу өзүбүзгө кошумча азык катары бар, витаминдер. Кичине күн салкындай баштаганда сөз огородко чыгам дагы баягы бат-баттан сугарышат балдар. Сугарганын балдар сугарып беришет. Мен өзүм ага колум тийбей калат да, анан бакчаны сөзсүз отоочу баскан жерлерин отоп, карап дегендей, кээ бирөөнүн баягы суу жетпей калган жерлерине дагы кошумча суу куюш керек болуп калат. Анан албетте үй бүлөгө маалы менен ысык тамак бергенди унутпаш керек. Каратып астынан учкан жерден чыккан балалардан сынта жаман көз, жаман сөздөр сакталып ордунда болсун, хан тактасында болсун, элге берсин, эл ичинде бизге берсин. Жайылган дасторкон жакшылыкка жайылып, берекелүү дасторкон болсун. Бала бакыра жерге же ага тууганыбыз менен аман-эсен бололу. Тынччылык болсун, бактыруулук болсун, Кудай жакшылык берсин. Көрсө Айнур айым бош убакыт таап калса, кол өнөрчүлүк менен дагы алектенет экен. Айтымында балдарынын анча-мынча кийимдерин өзү эле тигип койчу. Көңүлүм келип же колум бошой калганда кыздарыма көйнөк деле же шым болобу өзүм эле отуруп машинкама тигип берип коем да, бычып алып эле өзүм эле. Мындайча айтканда, орусча айтканда самоучкамын дегендей да. Анан эч кандай курска барып деле же окуп деле атайын билим алган эмесмин ал жагынан. Түйшүгү канчалык оор болбосун, айрыкча жайлоодо жашап жүрүшкөндө дагы спортту сүйгөн Айнур айым аны таштаган эмес. Айтымында волейбол ойноп турбаса, кадимкидей сагынып кетет. Жада калса жергиликтүү мектепте иштеген мугалим айымдар, келиндер өзүнчө команда түзүп алышып, таймашып турушат. Жиптерди элине улап алып, сетка жасап, волейбольный сетка жасап, кадимкидей чийип алып, анан өзүбүздүн балдар менен үйгө келген. Жайлоодобуз, жайлоодон сүт ичкен адамдар көп келет, ошолор менен биргеликте анан волейбол ойнойбуз деп эле кадимкидей эле топ ойноп аттык да. Анан башында атам менен апам, үйдө кайнатам, кайненем таң калып эле жүрүштү да, бул эмне деген сыяктуу. Анан кичинеден көнө башташты, анан андан унчукпай калышты. Эгер үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылып, жардам бербесе, ушунча жумушка жетишүү оор эле болуп калаарын айтат. Биздики деген үй бүлөбүз чоң болгондуктан чынында эле келинге түйшүп калгандай сезиле берет, бирок ошол үйдөгү мүчөлөрү, үй мүчөлөрү дагы жардам беришет да. Бирок ошол учурда деле баары келиндин түйшү көбүрөөк боло берет да. Анан айыл жергеси өзгөчө жайлоого чыкканда, эми айылда болсо условия бар, сетке сайып туруп эле духовкаңа нан бышырып аласың, кириңди машинкага жууп аласың. Ал эми жайлоодо болсо ошонун баардыгын колго жасаганга жасаш керек да. Мен деле көп ийгилик жаратып келатам жашоодо. Ошонун баардыгына менин үй бүлөмдүн да салымы бар да. Себеби мен жасаган ар бир жумушта сөзсүз баардыгы тең жардам берип келишет, поддержка кылышат мындайча айтканда. Ошондуктан мен үй бүлөмө ыраазымын. Өкүнүчтүүсү, күнүмдүк тиричиликте келинге көмөк көрсөтмөк түгүл, жасаган ишин жактырбай, ачык эле тилдеп, келинди кемсинткендер дагы арбын. Мындан улам айрымдары келиндик милдетимди аткара албай жатам деп өзүн жемелеп келсе, башкалары кайын журт тарабынан көрсөтүлгөн кысымга чыдабай, жолдошу менен эки ажырым жолго түшүшөт. Бул маселе боюнча убагында Кыргызстандын мурдагы муфтийи үн катып, келиндерге эркиндик берүүгө үндөгөн.
Gelин күйөнүн үйүнө кул болуп келбейт. Ушуну эске сактагыла. Келинге кайнатасы да, кайненеси да, күйөөсү да, кайнеже, кайнага, кайынсиңди да буйрук бергени туура эмес. Шариатта ата-энеге кызмат кылуу келиндин мойнундагы милдет болуп эсептелбейт. Ал уулдун милдети. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Ата-энеге уулу кызмат кылсын. Бирок ал аялына ата-эне туугандарыма кызмат кыл деп айтууга да акысы жок. Келиндин мойнунда эч кандай милдет жок. Имандуу келиндер кайната кайненесине, кайын журтуна кызмат кылып батасын алып келишкен. Бирок бул милдеттүү эмес. Бирок бизде кандай? Келиндерге күйөөнүн туугандары эле эмес, коңшу колоң, айылдаштар сын көз караш менен карашып, мүнөздөмө берип турушат. Келин канчалык аракет кылбасын, эгер бир жолу эле ысыгыраак чай бере албай калса, балеге калат. Келиндин мойнуна өзүңдү тыкан алып жүр, элпек, таза бол жана тамакты даамдуу жаса деген жазылбаган милдеттер жүк болуп мойнуна артылат. Sendeki bir hiç yak çuğup gördün bile. Mor kilimle may sayımın elle apar kop koyupsun da karaçı mı olan karaçı ay. Karaçı. Tüsünümez ben kulaktarın koşuyorsunuz gerek bu maylarını zıp kaladay. Maylarını zıp kılıp gelsin be. Ушуну өзүңүз жууп койсоңуз болбой эле. Hey! Hem ne caldıraysın? Jubaysın be. Болду. Болду, азыр жууп койдум. Мындан улам, маанайың барбы же жокпу, аны бетиңе чыгарбай, сылык сүйлөш керек. Ооруп калсаң дагы билгизбей тикеден тик туруп кызмат кылыш керек. Той топурда, казан башында, калган учурларда, босого жакта. Кыйналып кеткен келин арманын айтса, көбүнчө келинсиң, чыдашың керек деген жооп алышат. Кызыгы келиндердин төркүнү дагы ушундай насаат берет. Ошол үй бүлөдө ар биринин көңүлүн карап нытип туруш керек экенсиң. Керек болсо күлгөн дагы болбойт экен. Сүйлөсөң дагы болбойт экен, жинденсең дагы болбойт экен. Мындай резко карап койсоң дагы болбойт экен. Кыскасы жашасаң дагы болбойт экен да. Жадап кеттим. Мейлі, апам издеп калбасын. Мен барайын. Дагы көрүшөбүз да. Жазылбаган мыйзамдардын арасында жаңы келген келин үйдөн чыгаарда кайненесинен уруксат алышы керек деген талап бар. Мисалга дарыгерге көрүнүп, зарыл жумушун бүтүрүп же курбулары менен жолуга турган болсо, жада калса ата-энесин сагынып, аларды көргүсү келсе дагы уруксатсыз чыга албайт. Эгер кайненеси кое бербей же жаман көрө турган болсо, келин кысталып кала берет. Албетте, күйөөсү чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, жиберип койбосо эле. Hiçtik ol lekte. Ayalыңдын sözün süylep kalpsın. 3 yıldan keyin atan ököüstü eşki kalap çıgat okşu koysun. Geçip bolup kala leginde karlar үйүнөн орун алып коелу. Мындан улам, келиндин орду жана статусу кандай деген суроо туулат. Социалдык изилдөөлөрдө келин деген статус убактылуу жана өткөөл дегенди билдирет. Келиндин үй бүлөдөгү укуктарын жана милдеттерин эске алганда, анын статусу үй бүлөдө социалдык жактан эң төмөн. Кийин келиндин балдары чоңоюп, уулу үйлөнүп үйгө келин алып келгенде гана келин статусунан жогорулайт. Тагыраагы өзү келиндүү болгондо гана төргө чыгат. Ошондо гана бир кезде өзү келин болгон аял үй бүлөдө тууган туушкандардын, айланасындагылардын арасында толук социалдык статуска ээ болот. Келиндердин күнүмдүк түйшүгү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Алардын жүгүн жеңилдетип, көбүрөөк эркиндик бериш керек деп ойлойсузбу? Жооңузду комментарийге жазып, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.